Талас шаарында жайгашкан геронтологиялык борбор пенсия курактагы апалар үчүн жылуу жана пайдалуу жайга айланган. Бул борбор Омат Шанс коомдук фонду тарабынан негизделген. Учурда борбор 3 багытта иш алып барат. Биринчи багыты ден соолукту чыңдоо, экинчи багыты кол өнөрчүлүктү үйрөтүү жана аны жайылтуу. Ал эми 3-чү багыт үй бүлө институтун бекемдөөгө багытталган. Ал бизге келген адамдардын ден соолугуна шарт түзүү, баягы биз көбүнчө жаш өткөн сайын мындай кыймылдан кем болуп калабыз да, ошо кыймылдашат жерге келип баардык спортивдик спорт жабдуулары бар. Андан кийин баягы ар бир адамдын бир көрөнгөсү болот эмеспи, көкүрөгүндөчү. Мына ар кайсы бир кызматта иштеп жүрсө дагы баягы өздөрүнүн көрөнгөсүндөгү кол өнөрчүлүгүн чыгарышат да. Бул биздин унутулуп бараткан табарик уус чебер иштерибиз. Бул аялга таандык, эркек адамга таандык иштерин улантуу болуп эсептелинет. Бул жерге улуу муундун өкүлдөрү бош убактысын текке кетирбестен өздөрүнүн чыгармачылыгын өнүктүрүүгө жана ден соолугун чыңдоого келишет. Геронтологиялык борбор дүйшөмбү күндөн жума күнгө чейин саат 10:00дон кечки саат 16:00га чейин иштейт. Бул жерге апалар сайма саюунун аркы ыкмаларын, керме сайма, улуттук оюм чиймелерди түшүрүү сыяктуу кол өнөрчүлүктүн түрлөрүн үйрөнүшүүдө. Мындан тышкары, ар бир катышуучу өз колу менен жасаган эмгеги аркылуу тажрыйба топтоп, жаңы нерселерди өздөштүрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушкан. Ушул жер ачылгандан октябрь айынан баштап эле келем. Биздин келгенибиз ушул кичине баягы улайган адамдарга убакыт өткөзүп, бул жерден заниматься этип, буту колубузга, ден соолугубузга пайдалуу аябай. Ошо пайда келтириш үчүн келгенбиз. Анын ичинде моминтип анда-санда мастер-класс өтүп, момундай уус чеберчиликтерди тренерлер чакырып, ушундай келме сайма, кийизден бышырмай ушулардын баардыгын үйрөнүп атабыз бул жерден келип. Уус чебер апалардын бири Салкын Байтекова да кол өнөрчүлүктү башкаларга үйрөтүп, сайма саюунун ыкмалары менен тааныштырууда. Мастер-классты көрсөтүп бериңиз деп сайма боюнча келдим. Сайма бул илгерки ата апаларыбыздан калган бул эң нактуу сайманын бири да. Бул сайма деген сайылгандан кийин бул көп жылдарга чейин эч качан мындай өңүдө өчпөйт. Анын үстүнө өзүбүздөн апаларыбыздан калган нарсалыктардын баарын ушул саймага киргизип элге көрсөтсөк болот да. Аталган борборго 75 жашка чыккан чоң апалар дагы үзгүлтүксүз келип турушат. Алар борбор ачылгандан бери ден соолугуна кам көрүп, ар кандай жеңил машыгуулар менен алектенип келишет. Бул алардын сергек болуусуна шарт түзөт. Улгайгандарга мамлекетибиз кам көрүп, ошондон баштап келип баштадык. Анан аябай жакшы бул жерде ден соолугубузга өтө пайдалуу мына аппараттар бар. Спортивный каражаттар, велоспорту, шариктер, көтөрө ала турган гирялар бар. Өзүмдүн ден соолугума пайдалуу болсун деп келип жүрүмүн. Ден соолугуна кам көрүп, спорттун жеңил түрлөрү менен машыгып жаткан апалардын саны күн санап өсүүдө. Оң бутумдун тизесинен баса албай, бутумдун мууну бошоп, өзүмдү көтөрө албай ооруп жүргөн убагымда рекламадан угуп келдим да ушул жерге. Азыр жакшы басып калдым, бутумду өзүнчө күчүнө кирип калды, жакшы. Урматтуу айымдар, биз ушу ден соолугубузду чыңырганды, террористтик секторго ушу ачылышын деле келгенбиз, ошондон бери заниматься этебиз. Ушул эсип бүттүп, азак ден соолугудан ошондон бери бул жерде заниматься этип, эжелер менен бирдикте пикир алышып, ден соолугубузду чыңырып жатабыз. Мындай борборлор улуу муун өкүлдөрү үчүн жөн гана убакыт өткөрүүчү эмес, алардын жашоосуна жаңы дем берген маанилүү жай болуп келүүдө. Таңсуу Нуржан кызы, Зина Акматова, Атайын таңкы талас программасы үчүн.